Токтогулда жол кырсыгынан 2 адам каза болду, бири 9 жаштагы бала болгон. Токтогул районунда жол кырсыгы катталып 2 адам каза болду. Кырсык 10-июль күнү саат 15:40 чамасында болгонун Супер KG Жалал Абад облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматынын өкүлү Айбек Сатыбалдиев кабарлады. Анын айтымында 1954-жылы туулган айдоочу Lexus үлгүсүндөгү унаасын башкара албай жолдон чыгып оодарылып кеткен. Кырсыктын кесепетинен унаа ичинде бараткан 1958-жылы туулган жүргүнчү алган жараатынан улам ооруканага жетпей каза болсо, 2009-жылы туулган жаран кырсык болгон жерде каза болгон. Ал эми Бишкек шаарынын 35 жаштагы тургуну 11 жаштагы кызы экөө жаракат алып, Токтогул райондук ооруканага жиберилген. Өлкө аймагында аткезчилик жол менен ташылып келе жаткан 312 куту канаттуунун эти кармалды. Бул тууралуу бүгүн 11-июлда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аткезчилик жол менен ташылып келе жаткан товар каржы полициясынын кызматкерлери менен Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иш-чаранын натыйжасында кармалган. Ак жол чек ара өткөрмө бекетинен аттуу жаран башкарып бараткан Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унаа токтотулган. Унааны текшерүүгө алганда андан 312 даана кагаз кутуга салынган тооктун жана өрдөктүн эти табылган. Канаттуунун эттерин өлкө аймагына алып кирүү боюнча эч кандай уруксат кагаз болгон эмес. Ал Кытайдан Кыргыз өлкөсүнө ташылып келе жатканы белгилүү болду. Соода жана өнөр жай палатасынын корутундусу боюнча кармалган товардын орточо базар баасы 700 000 сомдон жогору бааланган. Учурда бул факты боюнча чогулган материалдарга юридикалык баа берилүү үчүн каржы полициясынын тергөө органдарына өткөрүлүп берилди, деп жазылат маалыматта. Евразия экономикалык комиссиясынын 2014-жылдагы 9 октябрында кабыл алынган номер 94-чечимине ылайык ветеринардык көзөмөлдөн өтүүчү товарларды өндүргөн фирмалар ЭЭБдин атайын реестеринен катталууга тийиш. Өкмөткө караштуу ветеринардык жана фитосанитардык мамлекеттик инспекциясынын 2016-жылдын 15 декабрында кабыл алган номер 94-буйругуна ылайык 2017-жылдын 1 январынан тартып Кыргыз өлкөсүнө ЭЭБге кирбеген башка өлкөлөрдөн эт алып келүүгө убактылуу чектөө киргизилген. Москва районунун тургуну окуучу кызды түн ортосунда ала качып кеткен. Чүйдүн Москва районундагы Беловодск айылынын тургуну өспүрүм кызды үйлөнүү максатында ала качканы үчүн кармалды. Маалым болгондой 15 жаштагы кызды 23 жаштагы жигит 8-июлга караган түнү саат 3 чамасында ала качкан. Саат таңкы 6 чамасында кызды үйүнө алып барып, ал учурда окуучуну туугандары издеп башташкан. Ошондой эле укук коргоо органдары адам уурдоо фактысы боюнча ыкчам иликтөө иштерин жүргүзүштү. Тергөө иштеринин жүрүшүндө кыз менен жигит ошол түнү унаада жыныстык катнашта болгонун Ал эми медициналык экспертизанын алгачкы корутундусунун негизинде райондук ички иштер бөлүмү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 129-беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Алдын ала маалыматтар боюнча 15 жаштагы кыз мектеп окуучусу болсо, 23 жаштагы шектүү эч жерде иштебейт. Жигит кызды 1-2 гана жолу көргөнүн, сүйүп калып үйлөнүүнү каалаганын айткан. Учурда кыз ала качкан шектүү жигит камакка алынып, тергөө улантылып жатат. Кийинчерээк Турмуш басылмасынын кабарчысына Сокулук райондук аймактык ооруканасынан кыз денесинен жаракат албаганын билдиришти. Бизге шок абалда жеткирилди, колу бутунда жаракаттын белгилери жок. Учурда абалы жакшы, дешти дарыгерлер. Ал эми Сокулук райондук социалдык кызматкерлердин айтымында экспертизанын жыйынтыгы менен керектелүүчү жардамдар көрүлөт. Кыздын абалы менен тааныштык, психологдор менен иштешип жатабыз. Экспертизанын жыйынтыгы чыкса, тиешелүү иштерди жүргүзөбүз, дешти социалдык кызматкерлер. Күбөлөрдүн айтымында кыздын ата-энеси, бир туугандары бар. Булак турмуш. Москвада Камчы Көлбаевдин атынан кыргызстандыктардан акча алып жүргөндөр кармалды. 2018-жылдын февраль айынан бери Кыргызстандын ички иштер министрлигинин Россиядагы өкүлчүлүгүнө Москвада бир нече кыргыз жарандары Крем-Төбөл Камчы Көлбаевдин атынан уюшкан кылмыштуу топ өз мекендештерин коркутуп, тоноп жүргөндүгү боюнча маалымат келип түшкөн. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, кылмышкерлер Москва жана Москва облусунда иштеген кыргызстандык ишкерлерди, таксисттерди, кафе-ресторан иштеткендерди коркутуп акча алып жүрүшкөн. Түшкөн маалыматтардын баары ар кандай маалымат булактар аркылуу текшерилип, фактылардын негизинде Москва шаарынын ички иштер
Башкы башкармалыгынын жетекчиси генерал-майор Кузьмин менен жолугушуу уюштурулган. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармоо үчүн Москва шаарынын ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери жардамга келишкен. Ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө акча талап кылуу фактысы аныкталган. Жабыркагандар арыз жазуудан баш тартышып, кийинчерээк макул болушкан. Арыздардын негизинде кылмыш иши козголуп, 8 кыргыз жараны кармалган. Кармалгандардын арасында жогоруда айтылган кылмыштарга түздөн-түз тиешеси бар 2 жаран болгон. Алар Сузактын жана Токтогулдун тургундары экендиги аныкталган. Алар Камчы Көлбаевдин атынан 50 000 талап кылышып, ар бир ай сайын акча төлөп турасыңар деп коркутушкан. Булак факт кейжи.